Таквачылык эмне дегенде көбүбүз ойлошубуз мүмкүн. Таквачылык дегенде ушул 5 вакыт намазды окуп коюп, бир момун киши болуп жүргөн, бул таква адам деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок таквачылыкты ушул уламалар, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринен, аяттардан ар кандай аныктамалар берген экен. Биринчи, таквачылык дейт, адал нерседен дейт. Сактанууң эмне үчүн десе, эртеңки күнү эсеп китеп берүүдөн. Арам нерседен сактануу эртеңки күнгө азаптан коркуу максатында дейт. Таквачылык бир гана арамдан сактанып коюу эмес, адал болуп туруп дагы, ошол адал нерсенин дагы эртең күнү эсеп китеби бар экен. Эртең кыяматта ар бир малым үчүн, вактым үчүн, кийген кийимим үчүн, уккан нерсем үчүн, сүйлөгөн сөзүм үчүн, ар бирөө үчүн эсеп китеп болот экен деп, ошол адал нерседен дагы өзүн тыйып, сактанып, ашыкча сөз сүйлөбөй, ашыкча кийимдерди кийбей, ашыкча жерди алып койбой, ашыкча үйлөрдү салып койбой, адал болсо дагы, өзүңүздүн мээнетиңиз менен таап жаткан болсоңуз дагы, ушул нерсеге дагы эртең күнү эсеп бере турган, жооп бере турган күн келет, ал махшар майдан болот. Кыямат күн ушуларга жооп бере турган күн келет деп, таква адам ошондой адал нерседен дагы өзүн сактап, өзүнө гана ылайыктуу болгон үйдө, өзүнө ылайыктуу болгон бир машинеде, өзүнө ылайыктуу болгон кийим-кечеде, мүмкүнчүлүктө жашап жүргөнү бул таквачылык экен, туугандар. Арам нерседен сактанбай коюу, Кудай сактасын, ал момун мусулман деп айтабыз, бирок күнөөкөр, фасык деген ат кошулуп кетет.